Саламатсыздарбы? Мына бүгүн сиздерге бир күндүк жашоом тууралуу атайын маалымат берейин деп, ошону көрсөтүп берейин деп турабыз. O жараткан бүгүн ишиң ийгиликтүү болсун. Оололордун акылын берип, ар бир жашаган ишиң элдин жыргалчылыгы болуп, өлкөбүздө тынчтык, эсенчилик, ыймандуулук, мээримдүүлүк, ынтымак болсун. Жолуң дайым ачык болсун, жүзүң жарык болсун, денсаулыгың таза болсун, бала чакаң аман болуп, ишиңе сен аман бар. Ушундай эртең менен жумушка баратканда жана көргөндөй эле атам менен апам ар дайым мурдатан кичинекейимден окууга барамбы, ишке барамбы, ошондон бери эртең менен экөө бата берип узатышат. Дагы деле ошондой ишке баратканда экөө ак батасын берип эртең менен узатышат. Жумушка барганча бала бакчага, мектепке таштап өтүп кетебиз. Каяка барабыз кызым? Садикке барабыз, Сен каяка барасың? Садик, 3 кызым, 1 уулум бар. Уулум кичинекей. Өзүңүздөр көргөндөй, мамлекеттик номер 127 Баластан бала бакчасы. Жүргүлө. Азыр бизде жалпы жыйын башталат. 9 болуп калды. Саат 10-да жалпы жыйын башталат. Жана андан сырткары курулуш жана архитектура комитетинин дагы кезексиз жыйыны болгон турат. Ошо жыйынга даярдык көрүп, жана бүгүнкү жыйындарга даярдык көрөбүз. Мына жалпы бүгүн 21 маселе бар экен. Ошо мыйзам долбоорлор, өкмөттөр алып келген сунуштар, ошолор боюнча даярдык көрүүбүз. Мына азыр жалпы жыйындар залына киребиз. Ушул жерде жогорку кеңештин жалпы жыйыны болот. Өзүңүздөр билгендей, акыркы күндөр республикабыз боюнча жаан чачым болуп, бардык жерде ушул сел жүрүп, ошол эле учурда көрүп атабыз, машиналар да агызып кеткен, үйлөрдү каптап кеткен, кээ бир жерде суу жок, свет жок учурлар болуп атат. Азыр курулуш жана архитектура комитетинин жыйынына кирип баратабыз. Бул залда жыйын болот. Elimizde faydası olsun, anda kolunu verelim. Бүгін ушундай учурлар болуп калат. Обедке да убакыт болбой, ушундай кабинеттен тез тамактанып алып, кайра иште улантууга туура келет. Азыр жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификат алгандар менен сүйлөшүп, куттуктайлы деп турабыз. Саламатсызбы, Бактияр Алиевич? Саламатсызбы. Айзирек, кандайсыз, жакшыбы? Чын жүрөктөн сизди куттуктайм. Ошол себептен сизге атайын белектерди берип, куттуктап коелу деп, сиз менен кошо биз дагы сүйүнүп, сыймыктанып отурабыз. Чоң рахмат сизге дагы, мен кубанычтуу. Чоң рахмат, Кыргызстаныбыздын келечеги ушундай сиздей адамдардын колунда. Сезимай, сизди чын жүрөктөн ушул жалпы республикалык тестирлөөдөн эң биринчи орунду алганыңыз менен куттуктаймын. Сиз менен жалпы республика сыймыктанып турат. Ошол сизге атайын ушул улуттук багуулуктарга, биздин улуттук аспаптарыбызды алып чыгып, ушул кайрадан жандандырууга өз аракетиңизди көрүп өткөнсүз. Ошол себептен сизге ыраазычылык кат тапшырып коелу деп чечтик. Бул ыраазычылык кат менин атымдан сизге ушул маданият тармагындагы үзүрлүү эмгегиңиз үчүн. Ошол себептен сизге тапшырып коелу. Чоң рахмат. Белиңиздерге рахмат. Сиздердин ишиңиздерди ийгилик каалайм. Жумуштан кийин келип машыгып турууга, сууга түшүп турууга аракет жасайбыз. Анткени спорт менен машыгышыбыз керек. Бул спорт денсаулык үчүн пайдалуу.